Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо деп, ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң, Марва ТВда жана Насихат радиосунда ыйык Рамазан 2026 сиздердин кызматыңыздарга Темирлан Акматов биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн ушул ислам бул эмне десе бул мамиле, ислам бул эмне десе бул жашоо турмуш, ислам бул эмне десе тынчтык, ислам кыскасы ислам жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Суроо сунуштар болсо берсеңиздер болот. TikTok'то түз эфирдебиз. Бүгүн ушул элден келген суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Исманалиев Нурбек ажекебиз келген. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Устаз, эл журт менен бир амандашып алып турган буюрса эфирибизде бисмилла деп баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден урматтуу бир туугандар, жараткан Кудайга шүгүрлөрдү айталы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдар, салаваттар болсун. Кудай таалам тынчтыгы, береке, жакшылыктары барыңыздар болсун. Кудай тааламдын ыйык болгон салам менен барыңыздарга салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуздар кабыл болсун. Устаз, алла разы болсун. Эми мынакей ушул ыйык Рамазан 2026 деп баштап атабыз. Кудай буйрса, ислам деген теманы өзүн ачып бериңиз. Ислам деген өзү эмне дамла? Ислам деген негизи бул албетте дин деп билебиз. Дин деп билебиз. Элдин баардыгы дин деп билишет. Бирок ислам бул аябай бир кең түшүнүктөгү, өзүңүз айткандай, ислам бул мамиле, ислам бул тынчтык, ислам бул жакшы кулк мүнөз деген маанилерди камтыган сөз. Ошондуктан бул ислам Аллах Таала Куранда айткан: "Астагфирулла, инна дина индаллахил ислам". Аллахтын алдында кабыл боло турган дин бул ислам деп айтат да. Пайгамбар алейхиссалам дагы ушул исламды, динибизди мындай деген хадис менен айтат: "Бунияль исламу аля хамсин". Ислам дини 5 түркүктүн үстүндө курулган. Мисалы ислам болсо, мисалы дин деп элестебиз да. Эми ошол ислам 5 түркүгү бар да. Мисалы биринчи түркүгү шахадат келмеси. Мисалы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бул биринчи түркүк. Башкача айтканда, чын ыхласым менен, көңүлүм менен күбөлүк берем Аллах Тааланын жалгыз экендигине, жана чын ыхласым менен күбөлүк берем Мухаммад пайгамбар Аллахтын элчиси жана кулу экендигине деген бул биринчи түркүк деп эсептелет. Ошол исламды көтөрүп турган биринчи түркүк деп эсептелет. Ал эми экинчи түркүк болсо, бир күндө 5 маал намаз окуу. Эрте менен, багымдатта, бешимде, асырда, шамда, куфтанды бир күндө мусулман пендесине 5 маал намазды окуу ошол исламдын экинчи түркүгү болуп эсептелет. Үчүнчү түркүгү болсо, мына үстүбүздөгү азыркы кармап аткан Рамазан айыбыздагы куттуу орозо. Рамазан айында орозо кармоо дагы исламдын үчүнчү түркүгү болуп эсептелет. Ал эми төртүнчү түркүгү болсо, зекет берүү, тия зека. Мындайча айтканда, мусулман, бай мусулманга жанагындай акчасы бир нисапка жеткен, чекке жеткен, шарият белгиленген чектен ашкан адамга жылына бир жолу зекетинен, мал мүлкүнөн, акчасынан, малынан кедей кембалдарга чыгарып бере турган зекет берүү бул исламдын төртүнчү түркүгү болуп эсептелет. Ал эми бешинчи түркүгү болсо, ажылыкка баруу деп эсептелет. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, жолго, тамак ашка, жол киреге барып келгендей, жеткендей, үй бүлөсүн камсыздап барып келгенге мүмкүнчүлүгү болгон мусулман үчүн өмүрүндө бир жолу улуу Каабага барып ажылык милдетин өтөп келүү бул исламдын бешинчи түркүгү болуп эсептелет. Мисалы ошо дин деген нерсе эми бул ошол тепкичтерден турат да. Мындайча айтканда, биринчи тепкич эмне дегенде, биринчи тепкич албетте бул ыйман. Бул жерде жөн гана угуш керек, ишениш керек. Мисалы Кудайга ишенүү, бир гана ишенүү мисалы да. Ыймандын 7 шартын айтып атам да. Экинчиси болсо периштелерге ишенүү,
Үчүнчүсү болсо ошо китептерге, Кудай Таала тарабынан пайгамбарларга түшүрүлгөн китептерге ишенүү. Андан кийин пайгамбарлардын бардыгына ишенүү, бирин дагы мындай ишенбей койбоо, бардыгына ишенүү. Андан кийин тагдырга ишенүү, жакшылыктын, жамандыктын Кудайдан экендигине ишенүү. Анан кыямат деп коет го, аркы дүйнөнүн бар экендигине ишенүү жана өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү, бул ыйман. Ыйман деген нерсе, мисалы, биз бир гана ошол айтылган нерселерге ишенүү менен гана чектелет да. Айтат, ишенебиз. Ошону менен биз ыймандуу болуп эсептелебиз. Ал эми ошол азыркы айтылган 7 нерсеге толук 100% ишенгенден кийин, андан кийин экинчи тепкичи башталат да. Экинчи тепкичи бул албетте бул кыймыл аракет менен, ибадат менен, чөнтөктөн акчаны чыгаруу менен, ачка калуу менен, сапар тартуу менен коштолгон бул улуу ибадаттар камтылган ислам деген тепкичи. Биринчи тепкич ыйман, экинчи тепкич ислам, ал эми үчүнчү тепкич болсо бул ихсан деп айтылат да. Пайгамбар алейхисаламдын бир хадисин айтып коеюн жанагы. Айтыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен бир жерде отурганда деп айтылат. Бир жерде отурганда Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте капысынан эле дейт аппак кийимчен бир киши пайда болду дейт да. Биз аны таң калдык. Бул карасак, бул алыскы сапардан келатканга окшобойт. Бирок биздин арабыздан дагы мындайча айтканда жергиликтүү дагы эмес эле дейт да. Таң калдык. Ал келип салам айтты дагы пайгамбарыбызга отурганда тизесин тийгизип, колун санына коюп, мына ошондо отурду дагы. Я Мухаммад, о Мухаммад, ахбирни анил иман. Сен мага ыйман жөнүндө кабар бер деп биринчи суроо берди дейт да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо ыймандын шарттарын айтты. Алланын жалгыз экендигине ишенүү, периштелерге ишенүү, китептерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, ахирет күнүнө ишенүү, ошо сыяктуу ыймандын ошо шарттарын айтканда саддакта, чын айтасың деп айтты дейт, тастыктады дейт. Ошондо биз карап туруп таң калдык дейт. Өзү сурайт дагы, анан кайра өзү тастыктап атат деп таң калдык. Анан кийин экинчи суроосун берди дейт жанагы аппак кийимчен киши. Я Мухаммад, ахбирни анил ислам. Анан кийин о Мухаммад пайгамбар, сен мага ислам жөнүндө кабар бер деп айтты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошо исламдын азыркы мен айткан 5 түркөгүн айтып берди дейт да. Мындайча айтканда Аллага ишенүү, пайгамбарга ишенүү бул биринчи түркөк, экинчи түркөк 5 маал намаз, үчүнчү түркөк Рамазан айында орозо, төртүнчүсү зекет берүү жана бешинчиси ажыга баруу. Дегенде дагы саддакта деп, чын айтасың деп кайра ак кийимчен киши пайгамбарыбызды тастык кылып атат. Кайрадан таң калып атат сахабалар, өзү сурайт дагы, анан кайра тастыктап атат дейт да. Андан кийин үчүнчү суроону берет. Я Мухаммад, ахбирни анил ихсан. Сен мага кабар бер, ихсан деген эмне деп суроо берди дейт. Ошондо ихсан деген пайгамбар алейхисалам айтып атат, сен Кудайга болгон ибадатың Аллах Таала көрүп турганда ибадат кылууң. Аллах Тааланы сен көрбөсөң дагы Аллах Таала сени көрүп турат дегендей, ошондой ибадат кылуу бул ошо ихсан даражасы деп айтты дейт да. Андан кийин дагы уланып кыяматтын белгилери жөнүндө сурайт. Андан кийин сурап жооп бергенден кийин жанагы ак кийимчен киши бир аз басты дагы, анан көздөн кайын болуп кетти дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга суроо берди. Бул киши жөнүндө билесиңерби дегенде, Алла жана пайгамбар билүүчүрөөк деп жооп беришти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтты, бул деген Жабраил периште болчу, адам кейпинде келип, силерге диниңерди мындай таалим берип кетти деп айткан экен да, айткан хадиси бар. Мындайча айтканда, мына ошол биринчи тепкичи ыйман болсо, бир гана ишеним. Бирок ошол ар бир нерсеге, ар бир айтылган нерсеге ишеним 100% болуш керек да, ар бир мусулманда. Эгерде Кудайга ишенем деп, бирок ал чын көңүлдөн эмес, тилден болсо, бул дагы жарабайт. Периштеге ишенем деп, бардык жерде периште көзөмөлдөп турат деп, Алла көзөмөлдөп турат деп ишенип, бирок аны иш жүзүнө ашырбаса, анда дагы ишеними
туура эмес болуп калат. Ошондуктан пайгамбарларга ишеним болуш керек, китептерге, пайгамбарларга түшкөн, Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн китептерге дагы толук ишеним болуш керек. Ушул 7 нерсеге толук ишеним болгондон кийин ал ыймандуу пенде болуп эсептелет да. Ыймандуу пенде болгондон кийин анын мойнуна ошол жанагы айткандай исламдын 5 түркүгү жүктөлөт. Мындайча айтканда 5 маал намаз окуу, Рамазан айында орозо кармоо, мал мүлкүнөн зекет берүү жана өмүрүндө бир жолу мүмкүнчүлүгү бар мусулманга ажылга барып, ажыл кылып келүү бул мойнуна жүктөлөт да. Бул ошол ислам мына ошондой. Мисалы кээ биркилер ойлошу мүмкүн да, мен намаз окуп койсом болду, калганын кылбайм. Же болбосо мен орозо кармасам жылына болду, калганын кылбасам деле болот деши мүмкүн да. Кээ биркилер зекетин берет дагы, орозо деле кармабайт, намаз деле окубайт, ажга деле барбай коюшу мүмкүн. Бирок биздин динибизде эгерде мусулман болсоң, толук кандуу мусулман болуш керек да. Толук кандуу, Кудайга ишенип, пайгамбарга ишенип, күнүнө 5 маал намаз окуп, Рамазанда орозо кармап, мал мүлк болсо, эгер бай болсо албетте, зекетин берип, анан колунан келсе ажыга барып келүү, ушул 5 түркүктүн бардыгына амал кылган адамды биз чыныгы толук кандуу мусулман деп эсептейт экенбиз да. Ошондуктан бирин кылып эле, бирин кылбай коюш дагы бул чоң бир катачылык болуп эсептелет. Сонун устаз, Алла разы болсун. Мынакей жанагы ислам бул эмне десе, ошол кулк мүнөз деп эдиңизби? Ошол кулк мүнөз деп азыркы өзгөчө орозо айында азыр байкап атабыз, жанагындай тыгындарды. Башка учурларда мындай сигнал басып, кыйкырып, сен мен негизги жолдомун дегендер сабыр кылып, мен орозомун депчи. Анан орозонун пайдасы ушул өтө адамдарга сиңирип алса, ал ушу келечек заманда эле, кийинки жылга деле бир мындай дары, шифа, сабак болот окшойт. Албетте, туура айтасыз. Азыр чындыгында эле адамдардын мындайча айтканда сабыры жок да. Сабырыбыз жок. Акыркы убактарда, акыркы жылдары бат эле мына тыгындарда жол талашып, азыр деле биз пробкада келдик. Улам артынан сигнал берет, башка кылат, шашат, кээде башын чыгарып алып урушкандар бар. Бирок Рамазан айында орозо кармаган адам мына ошолордон сабырдуулукту үйрөнөт да. Сабыр. Орозо негизи адамды тарбия кыла турган, нафсини тарбия кыла турган, деги эле адамды жакшы бир калыпка түшүрө турган бир жакшы бир метод экен да. Кудай таалам бизге берген парызы ушундай экен да. Бунун чоң хикматы бар экен, данышмандыгы. Ошондуктан баягы ислам деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бул дүйнөгө келүүдөгү дагы негизги максаты бар да. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисинде айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак." Мен бул дүйнөгө жөнөтүлдүм, адамдардын адеп ахлагын эң жогорку чекке жеткирүү үчүн жөнөтүлдүм дейт да, пайгамбар болуп. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын келүүдөгү негизги максаты дагы адамдардын адебин оңдоо. Адеп ахлагын мыкты деңгээлге чыгаруу максатында пайгамбарыбыз пайгамбар болуп, бул ааламга муалим болуп жиберилген десек болот да. Ошондуктан эми жанагы мусулман адам айтат го, мусулман адам өзүнө керексиз нерселерди таштай бериши бул өтө жакшы көрүлгөн амал да. Пайгамбарыбыздын хадисинин маанисине келет. Мусулман адам мисалы керексиз болгон, туура эмес болгон адеп ахлактардан арылып, жакшы адеп ахлактарды өзүнө сиңире берүү адамдын мыктылыгынын, мисалы адамдын көркүнө чыгара турган нерсе экен да, исламдын көркү. Сон. Дамла, сиз ушул Бишкек шаарына караштуу Латифа мешитинин имам хатибисиз. Анан ушул сизге келген ушул биздин мусулмандар ислам жөнүндө көбүнчө кайсыл маселелерди сурап келет? Чындыгында азыр маселелер Рамазан айында албетте баягы орозо жөнүндө көп суроо берип атышат, кечинде эле берди. Укол жөнүндө, уколдор актуалдуу, мурда болбогон, эми азыркы заманда актуалдуу болуп турат. Ошо уколдор боюнча суроо берет. Анан көбүнчө мындай
талак жөнүндө суроо келет. Албетте аны муфтиятка жолдойбуз. Андан кийин ошол күйөө, аял күйөөсүнүн ортосундагы мамиле жөнүндө көбүрөөк суроолор келет. Андан кийин албетте баягы азыр элдер кыйла неме болуп калды. Мусулмандар дагы ачылып, мисалы мурун бир эле араб бир туугандар, анан түрк бир туугандар эле бир кайрымдуулук иштерин кылса, азыр биздин кыргыздар, биздин жамааттар, биздин өзүбүздүн эле мусулмандар мына ошолорду колго алып, каяка жардам берейин, кандай кылайын, качан берейин, канча берейин деген ошондой суроолорду берип атат азыр буюрса. Элдин деңгээли өстү дегенин да. Ушул негизи эле ислам бул тынчтыктын дини. Анан кээде ушул исламды мындай жаман көрсөткөндөр дагы бар. Билесем, дүйнөлүк саясатта болсун, башка болсун. Анан деги эле ушул ислам бул тынчтыктын дини дегенге кандай эмнелерди айтсак болот? Мисалы пайгамбарыбыз Аллах Таала аяттын маанисинде айтат да. Эгерде бир адамды өлтүрүү дейт. Бир адамды ылтүрүү дүйнөдөгү бардык адамдарды өлтүргөндөй күнөө болуп атат. Өлтүргөн сыяктуу дейт. Ал эми бир адамды өлтүрбөй коюу, ага мындай өмүр тартуулоо бүткүл адамзатка өмүр тартуулоо менен барабар деген аяттын маанисинде ушундай айтылат да. Анан пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи дейт да. Ошо сыяктуу неме мүмкүн сөздөн адашып атам. Мусулман деген адам ошол мусулман адамдан башка адамдар анын тилинен жана колунан зыян көрбөсө, мына ошол адам чыныгы мусулман дейт да. Мындайча айтканда биздин динибизде бир адамга мисалы бир адамды өлтүрмөк турсун, бир жерге бир зыян бермек турсун, жада калса бир адамга тилиңди да тийгизбе, колуң менен дагы, тилиң менен дагы зыян бербе деп айтат. Жада калса пайгамбар алейхиссалам жума намаздарга, айт намаздарга анан гусул алып келүүнү буйрат да. Мындайча айтканда адам колтуктун жыты менен болсо дагы, же болбосо өзүнүн тердеп турган жыты менен болсо дагы жанындагы адамга зыян бербеш керек да биздин динибизде. Кандай сонун керемет. Кандай сонун керемет. Андан анын үстүнө кимде ким пияз жеген болсо дейт, анан сарымсак, чеснок жеген болсо, анда биздин мечитке кирбесин деген дагы неме бар да. Ошондой маанидеги хадис бар. Бул дегени ошол жеген сарымсактын жыты ошондон башка бир коомдор, башка бир мусулмандар мындай ызаланбасын деген маанини айтат. Демек, бул биздин динибиз мындайча айтканда ошол тынчтыктын дини дегенге, башкаларга пайда берет дегенге толук 200% кепилдик кылсак болот да. Анда суроолорго өтөлү. Суроолорго өтсөк, урматтуу телегөрүүчүлөр, орозоңуздар кабыл болсун. Жалпыңыздардын ошол орозоңуздар кабыл болсун деп Насихат радиосунун жана Марва ТВнын жамааты сиздерди куттуктайт. Дуа тилектерди Кудайым кабыл кылсын. Мен намаз окуйм, орозо кармайм, бирок мындай жүрөгүм тынч болбой атат. Кантип тынчтандырсам болот деген суроо келиптир. Намаз окуйт, орозо кармайт, бирок жүрөгү тынч эмес, Ооба. Намаздар кабыл болсун, намазыңыз, орозоңуз кабыл болсун. Бул өтө чоң, улуу ибадаттарды аткарып жүргөн чыныгы мусулман экенсиз, иншалла. Кудайым кут кылсын, ушул жолдон айырбасын. Жүрөктүн тынчтыгы негизи Куран окууда да. Жүрөктүн тынчтыгы Куран окуу менен болот да. Ошондуктан Куранды көпкө окуш керек. Мына ошол Куран бул адамдын жүрөгүнө дава да. Мындайча айтканда дава. Ошол Куранга көбүрөөк маани бериңиз, Кудайым буйрса баары жакшы болот, иншалла. Ушул 5 намазды тургуза албай атам, кантип тургузсам болот, устаз айтып бериңизчи дейт. Туптуура айтасыз, туптуура суроо, өтө маанилүү суроо, бул актуалдуу суроо десек болот, бүткүл адамдардын суроосу десек болот. Эми адамдар суроо бергенде деле адамдын деңгээли билинет да. Мисалы, кандай суроо берет адам. Бул өтө маанилүү суроо. Мисалы, көп эле адамдардын ыймандары анча эмес, намаздарга төмөн болуп атпайбы? Мындайча айтканда эң башкысы Кудайга болгон ишенимди бекемдеш керек. Ыйманды бекемдеш керек. Мисалы, ар бир адамда ыйман бар да. Ар бир адамда ыйман бар, бирок ал
тарбияланган эмес да ыйман. Мисалы ошо ыйманды биз багышыбыз керек да. Мисалы бизде нафсибиз семирген, ал эми ыйманыбыз арыктаган десек болот да. Ошол ыйманыбызды бекемдеш керек, ыймандарыбызды кубатташ керек. Мындайча айтканда заряд бериш керек да. Азыркы тил менен айтканда зарядташ керек. Зарядтоо үчүн 4 булак аркылуу зарядталат деп айтылат. Көз аркылуу жакшы нерселерди көрүш керек, тил аркылуу жакшы нерсе сүйлөш керек, кулак аркылуу жакшы нерсе угуш керек, жана жүрөк аркылуу дагы ой менен дагы жакшы нерсе ойлош керек. Андан кийин мечитке кадам коюш керек, колдон келсе дааватка чыгып келиш керек. Мына ошол учурларда ыймандар бекемделет. Аллах Тааланын бир аяты бар, мен эсимен чыгып атат. Мааниси ушундай: намаз окуу бул оор, бирок Кудайдан корккондор үчүн ал жеңил дейт да. Мисалы Кудайдан чындап эле Кудайга ишеним бекем болсо, Кудайды чындап тааныган адам болсо, анда ага намаз окуу өтө жеңил болот. Ал эми намаз Кудайга ишенбеген адам үчүн намаз окуу өтө чоң проблема. Өтө чоң проблема. Бир тоону бир жака жылдырган ага жеңил болушу мүмкүн. Намаз окуганга карагандачы. Ошондуктан эң башкысы ыйманга зарядты бекемдешке, ыйманды күчтөш керек. Устаз, Алла разы болсун дейт. Ушул бир туугандыкты кошуналарыбыз менен ушул бир туугандык бекемдеш үчүн исламдын кандай даават кылсак болот дейт. Кошуналарда ынтымакты бекемдөө үчүн, бул динибизде бир туугандар кошуна жөнүндө өтө көп айтылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы кошуна жөнүндө көп осуяттарды айткан. Ошолордун бирөөсү Пайгамбарыбыз айтат: мага Жабраил периште келип, кошунаңа жакшылык кыл деп айта берди дейт. Улам айта берди, мен ойлодум дейт. Мен каза болгондо кошунам мураскер болуп калат окшойт деп күмөн кылдым дейт да. Мындайча айтканда кошуна өтө маанилүү. Кыргызда да жакшы сөз бар: алыскы туугандан жакынкы кошуна деген сөз бар да. Бул дегени кыргыз калкы, кыргыздын менталитети, биздин динибиз мусулмандар кошуна менен эриш арка жөлөк болуп, оорун колдон, жеңилин жерден алып, жамандык жакшылыгында, ысык суукта барып кызмат кылып, ушундай бир жашаган калкпыз да. Эми албетте баягы шаарга келип алып эле кээде этаж үйлөрдө болобу, же болсо кээ бир жерлерде балким киришип чыгышпастыр. Бирок биздин конуштарда, көпчүлүк айылдарда, Бишкектин көп эле жерлеринде биз эми ар жактан келип калган адамдарбыз да, Жети Дубандан келип калган адамдарбыз. Мына ошолор катышып, ошондой бир баягындай бир той топурда ража деп коет го, ража деп коет, кошумча кошуп, кээде мындай жардам берип, ошондой жүргөн калкпыз да. Ошондуктан кошуналар менен аябай жакшы болуш керек. Пайгамбар алейхиссаламдын айткан хадистеринин маанисине келет: эгерде кошунаң сени жакшы адам деп билсе, демек сен жакшы адамсың. Эгерде кошунаң сени жаман адам, бул начар адам деп билсе, анда сен начар адамсың дейт да. Мындайча айтканда биздин динибиздин маңызы ушундай да. Ошондуктан кошунага аябай жакшы мамиле кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: эгерде кой союп, үйүңдө бир зияпат кылып, той топур кылып, же болбосо конок чакырган болсоң, анда бир чөмүч сууну көбүрөөк кош дагы, ошону кошунаңа ооз тийгиз дейт. Мындайча айтканда, же болбосо шыйраган болсо дагы берип ооз тийгиз. Мисалы кошунаң балким ачка отура, кургалтырба дейт экен да. Кургалтырба дейт да. Бизде деле ошондой нерсе бар го, баягы кешик жеп кеткиле кошуналар деп ошондой чакырган нерселер бар. Биздин негизи менталитетибиз, салтыбыз бул ажайып да, керемет салттарыбыз бар. Ошондуктан кошуналар менен аябай жакшы болуш керек. Мисалы кичинекей эле бир жер талашып, кичинекей эле бир дагы бир болор болбоско, же болсо балдары чабышып урушуп кеткен болсо, ошол менен жаман жакшы айтышып калганда кошуналар жок эмес негизи. Бирок бардыгы адам өзү тарбиялуу болсо, адам өзү мындай көрөнгөсү кенен болсо, акылдуу болсо, сабырдуу болсо, диндар болсо дегеним, бул ошол кошуналар менен албетте жакшы мамиледе болот буюрса. Сөзсүз түрдө жакшы мамиле кылыш керек.
аларга экран белек берип анча-мынча ифтарга чакырып, ооба, конокко чакырып дегендей ошондой кылса сонун болот. Сиз жакында эле ошол апаларга, эжелерге ошол абакка барып сабак кылып келдиңиз, баян кылып келдиңиз. Ошо исламдын түркүлөрүн айтып келдиңиз. Ошол жерге барганда сизде кандай таасир болду? Неге эле кандай иш-чараларды кылсак болот экен ал жака? Эми чындыгында эле Темирлан ажы сиз чакырып, ошо сиз себеп болуп барып калдык. Аялдардын абагы Кыргызстанда бирөө эле экен. Маалымат алдым. Эми мен бир жерге барганда эле эмне кандай экенин маалымат алгандын жакшы көрөм да. Ал жерде бир канча деди, айтор 300дөн ашык деди. 300дөн ашык аял зат отурат экен. Жаңы отурган, жаңы түрмөгө түшкөн аялдар бар экен. Анан кайра түрмөгө түшкөн аялдар бар экен. Анан өтө эле бир баягындай бир дагы бир особый өзгөчө бир күнөө кылгандагы аялдар аларды көрсөткөн жок албетте, бирок биз ошо абакка барып, өзүңүз билгендей, колубуздан келишинче ошолорду дагы бир сабырдуулукка, ыймандуулукка, оңолууга чакырып келдик. Бул киргенде эле эми мындайча айтканда сезим башкача болот экен. Эми түрмө деген айтылат го, баягы жылаандын баласы түшкүлүк кылбасын депчи. Кудайым өзү сактасын да. Ошондуктан аябай башкача сезимде болдум. Эми көп кирбеген нерсе дейм, мында бирдекиде кирбеген нерсе. Бардык аялдардын көздөрүнө карасаң, ушундай бир жалооруп тургандарын, өкүнгөндөрүн, биз сүйлөп атканда көздөрүнөн жаш чыгарып ыйлап аткандарына күбө болдук. Ошондуктан эми ошолорго дагы аманчылык тилейбиз. Кудай таалам ошо күнөөлөрүн кечирип, өздөрүнүн жазаларын өтөп, андан кийин күнөө кылганга өкүнүп, анан жакшы бир оңолуп чыгат деген үмүт менен ошого биз ошолорду үгүттөдүк. Себеби ушундай түшүнүк болушу мүмкүн да, кээде түрмөдөн чыккандан кийин болду, баягы зек болуп калдың, эми сен бир гана сен күнөө иш кылышың керек, кайра түшкөн бир аброй алып келет деген нерседен алыс болула дегенге үндөдүк. Ошондуктан ыйманга, исламга үндөдүк. Таалим өткүлө деп, кээ бир аялдар кантип таалим өтөбүз деп сурашты. Эми ал жерге анча-мынча бир барып туруш керек экен деп ойлоп калдым. Себеби суусап турат, ушундай бир жакшы сөзгө муктаж болуп турган аялдарды көрдүм да. Ошондуктан эми бул жашоо ушундай экен, пендечилик кылып ката кетирет экен, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт го. Бирок ошондой болгон чакта деле өзүбүздү өтө абайлаш керек. Мыйзамдын чегинен, ошондой эле шариаттын чегинен чыкпай жашаган болсок эле, Кудайым берсе, баардыгы жакшы болот демекчимин да. Устаз, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деги эле ушул дават исламда орду кандай? Албетте бул даваттын орду өтө чоң, Мисалы, дават деген нерсе баягы Кыргызда эмес, исламда, динибизде негизи баягы 40 парыз деп айтып жүрөбүз го. Ошо 40 парыз дегендин бирөөсү жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу ар бир мусулман пенде үчүн парыз болуп эсептелет да. Анан дават деген нерсе, мисалы динибиз ошол дават менен тараган да. Пайгамбар алейхиссалам дават кылган, кат аркылуу дават кылган, убагында жихадтарды кылган. Бул ислам дини жөндөн жөн эле оңой эле олтон келип калган жери жок. Албетте канчалаган убагында кан төгүлгөндүр балким, канчалаган адамдардын үй жайынан алыстап башка жерлерге барып, Кытайга келип, Сибирге келип, биздин Орто Азияга келип, дүйнөгө тараган сахабалардын мээнети менен бизге ушундай ислам келип отурат. Ошондуктан мунун орду өтө чоң. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Баллигу анни валау ая". Менден бир аят болсо дагы ошону жеткиргиле дейт да. Мусулман адам негизи баскан турган жеринде, жашаган жеринде, айтор иштеген жеринде, бардык жерде башкаларга колунан келишинче үлгү катары жүрүш керек. Бул өзүнчө бир дават. Андан кийин сөз аркылуу дагы албетте адамдарды жакшылыкка чакырыш керек. Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар. Эгерде бир адам бир мункарды көрсө, туура эмес бир күнөө ишти көрсө, аны барып колу менен токтотсун дейт. Мисалы бирөө арак ичип атат, бирөө дагы бир күнөө кылып атат, ошону колунан келсе
колу менен барып ичпе, буну кылба деп токтотсун дейт да. Эгерде колу менен токтото албаса, сөзү менен токтотсун, айтсын, десин дейт. Эгер ал дагы колунан келбесе, жүрөгү менен ошол адамдын кылып аткан амалын жаман көрсүн. Бирок ошол жаман көрүү, жүрөгү менен жаман көрүү ыймандын эң суздугунун, алсыздыгынын белгиси дейт. Ошондуктан бул өтө маани бериш керек. Мусулман коомчулугу биз намаз окуйбуз, исламды алып жүрүүчүлөр болгондон кийин башкаларга дагы ошол башкалар кечиресиздер, башкаларга дагы өзүбүз жакшы көргөн нерсени башкаларга дагы ыроолошуш керек да, жакшы көрүшүбүз керек. Ушул булай өзү эле негизи исламда баягы жакшы ишке жарышкыла дейт. Жомарттыктын, беришиндиктин айы эмеспи? Анан жана сиз айткандай араб туугандарыбыз, бир туугандарыбыз, түрк бир туугандар илгери ушу кайрымдуулук көп болчу эле. Азыр кыргыздар үйрөнүп жасап атат мечиттерде кезекке туруп. Деги эле булайда болсун, башка айларда болсун ушул кайрымдуулук жөнүндө, беришендик жөнүндө ислам хадистерде, аяттарда эмне дейт пайгамбарыбыз? Ооба, туура айтасыз. Мурда мисалы 2000-жылдарда эгемендик алгандан кийин биздин мусулмандарда түшүнүк жок эле да. Кайрымдуулукту ошол арабтар кылат, кайрымдуулукту түрк бир туугандар кылат, оозду ошолор ачырат, ооз ачарды ошолор кылат деген эле түшүнүк бар эле. Бирок бизде устаздар, биздин деги эле биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгү мына ушуга чоң бир пайдасын тийгизди десек болот. Динибиздин эркин кармалышына, намазды эркин окушубузга, ошондой эле салт санабызды кенен карманышыбызга, биздин эгемендүүлүк, биздин мамлекетибиздин тынчтыгы, амандыгы чоң түрткү болду десек болот. Ошону менен бирге эле адамдар ошол жаңыдан кезде аябай ошо сырт эле карап турчу элек. Бирок уламдан улам устаздардын эмгеги менен, дааваттын мээнети менен, көптөгөн аалымдардын жүргүзгөн эмгеги менен биздин мусулман коомчулугу мындай деңгээли өстү десек болот да. Кайсы жактан десек, кайрымдуулук жактан өстү, илим билим жактан өстү, ошо исламды тутунуу жагынан өстү. Мурда мисалы мен өзүм эле мечитимди айтайын, ошол бир араб туугандардан барып бир 15 миң, 20 миң сом акча алып, анан анын плакатын алып, анан ошо орозо кармагандарды ооз ачырып атканда сүрөткө тартып отчет берчү элек да. Анан кийин ал отчетубузду да жактырбайм, эмне жерде жаш балдар отуруп калыптыр деген да учурлар болчу эле да. Бирок азыр бизде Кудайга шүгүр, биздин мен жеке иштеп аткан мечитибизде Кудайыма шүгүрлөр болсун, жамаатыма терең ыраазычылык айтам. Жамаатыбыз аябай ынтымак десек болот. Мындайча айтканда биз Курбан айтта бир 14-15 бодо соебуз да. Бодо соебуз. Жамаатыбыздан элечи. 14-15 кунажын, бука, ошо сыяктуу 14 былтыр 12-ни сойдук бу. Кыргыздар өстүр эле. Кыргыздар өзүбүздүн, биздин эле жамаат. Биздин эле жамаат да. Анан ошону союп келгенде эле баягы тооло эт болуп калат экен да. Бир тооло эт болот экен. Анан ошону биз муктаждарга таратып беребиз. Бул бир. Андан кийин мисалы азыр Рамазанда күнүгө бир 50-60 миң сомдой акча кетип атат күнүгө ифтаргачы, ооз ачарга. Бул 2 ай мурун толуп калган да. Мурда болсо күнүгө эле ушундай ким ооз ачырат, жалдырап эле, ар кимге жалдырайт эле, мечиттен ооз ачсын, мечитке келип кичине бир ооз ачып калган адам кайра мечитке келип намаз окуп калат деген бир максат бар эле да. Азыр мен 1,5 айдан мурунураак, 2 айга жакын убакыт мурун тоюлду. Ошол бир айттым, группабыз бар дейм, группаларга жаздым, ушундай Рамазан келатат, катталуучулар катталгыла десем, айткан убакта мисалы кечирээк айткан болсом, 24 саатка жетпей толуп калды да, 30-чы. Анан толгондон кийин азырга чейин месте барбы деп сурагандар көп да. Анан тиги кошул, буга кошул деп айтып эптеп аларды дагы ыраазы кылып аткан убагыбыз да. Ушул жерден эле билсек болот, зекет бергендер бар. Мисалы биз эми Нижний зонада жашагандан кийин мындайча айтканда көпчүлүгү эле жөнөкөй адамдар жашайбыз биздин конушта. Анан зекет бергендер ошо бизге барат, кээ биркелери барбайт, өз алдынча да баргандар бар.
анан ошо зекет дагы таратып атабыз. Мындайча айтканда бир дагы башка улут эмес, биз өзүбүз эле кыргыздар, мусулмандар, арабтар эмес да, мындай айтканда уйгурлар, өзбектер, башка бир немелерде болушу мүмкүн, бирок бир гана өзүбүз эле ошондой кайрымдуулук иштерин кылып атабыз. Бул дегени өстү да. Сон ошол имам болгонуңузга канча жыл болду жалпы? 2013-төн берибиз да. Ошонун жыйынтыгы, Ошонун жыйынтыгы мынакей Кыргыздан айланысып болот, урматтуу эле көрчүлөр. Биздин эл өзү даанышман, ойчул, берешен эл эмеспи? Анан мынакей ковидте деле көрдүк. Ошол чоң иштерди жасап салбады эл жаштары. Кудай Аллах ыраазы болсун. Анан ислам дегенде бизде ушул биякта суроолор өтө көп да, өтө көп суроолор келип атат, жазып атат. Ушул насаат айтып коюңузчу устаз Ажыке деп суранып атат. Ошол келин менен кайненеси, ошол кайненем келсе эле бизди ызычуу болуп эле жатып калабыз дейт. Исламда эмне дейт? Бир насаат айтып коюңузчу деп суранып атат. Бул дагы кайнене келин азыркы күндүн актуалдуу темасы да. Өтө маанилүү тема. Чынын айтканда, ушул маселе менен дагы бизге көп келет да. Кече эле чалды, күнүгө чалат, кээде дем салам, кээде барып ошол эң башкысы эле баягы кайнене келин өтө ынтымак болуш керек. Биз нике кыйып атканда ушул нерселерди өтө айтабыз да, көп айтабыз. Себеби эми эл экен, элдин арасында ушундай нерселер болот. Кээде мен балага айтам, сен үйлөнүп атасың, аял алдың, мына ошол аял сага аманат. Ошол аялды сен коргой бил. Өзүңдүн туугандарыңдан корго. Мисалы, туугандарыңдан корго дегенден максат, мисалы кээбитте баланын апасы, же болбосо эжеси келип эле кийлигишип эле аны кетир, бул аялың жакпады, тамак кыла албайт экен, болбогон нерседен кылдан кыйкым таап эле ушундай кыла берет да. Эгерде олуттуу нерсе болсо, ал деген башка кеп да. Анан кичинекей эле тамак жасай албаса, же болбосо бир идиш жууй албай калса, же болбосо кичине уктап калган болсо эле, ошол аялыңды кетир деген кайнелер дагы жок эмес да. Ошондуктан мен ошол негизи ошол эркектерге, жигиттерге айтат элем да. Аялды дагы биз алгандан кийин ошону коргой билишибиз керек. Кээде колдой билишибиз керек дейт элем. Андан кийин жанагы ошол кайненелерге дагы, апаларга да айтар элем да. Эгерде балабыз бактылуу болсун десек, кызыбыз бактылуу болсун десек, алардын турмушуна кийлигишпеш керек да. Мисалы, аларды үйлөнттүк да, үйлөнтүп, бөлдүк балким, мүмкүн чогуу жашайбыз. Анан алардын ишине кийлигишпеш керек. Колунан келишинче тарбия кылыш керек келинди, албетте, жакшы сөз менен. Кээде бул келин деп аны кемсинтип, тигиндей мындай, кээде кедейдин кызы, кээде байдын кызы деп, кээде тияктын кызы, бияктын кызы деп регионго бөлгөн немелер бар. Ошондуктан ушул нерседен өтө этият болушубуз керек, урматтуу апалар, кайненелер да. Ошондуктан ошол кайненеге албетте жакшы эме кыла бериш керек. Баягы кээде тамашалап айтып калган нерселер бар да. Бир ошо келин молдого келет деп айтылат го. Молдого келет да, мен кайненемди дем салып бериң, ошол бир сүйлөбөй калсын деген сыяктуу неме болот го. Анан кийин чай алып кел дейт, гранул чай алып барат, анан дем салмыш болуп берет дагы, анан жок, күйөөсүн айтат ала. Ошо сыяктуу бир нерселер бар да. Анан кайненең урушуп атканда же күйөөң урушуп атканда ошо чайдан оозуңа салып ал деп айтат го. Анан кийин бир топ убакыттан кийин анан чайдан оозуна салып алып сүйлөйүн десе какап кетет да. Анан сүйлөй албай калып, анан бул жакшы турбайбы деп анан эме кылган экен деген бир окуялар бар да. Ошондуктан тил деген нерсени өтө тыйыш керек, албетте. Тил деген нерсе ушак, айың, ошол нерседен төркүнгө бир нерселерди ташыбаш керек. Төш ташыш керек, Ооба, төш ташыш керек. Сөз ташыбай төш таш дейт го тамадалар. Ошол сыяктуу эме кылыш керек экен да. Азыркы заманда жаштар эмне үчүн билимге кайдыгер болуп бара жатат? Себеби эмне деп ойлойсуз? Ислам эмне дейт? Бул дагы аябай бардык эле суроолор актуалдуу негизи. Ислам бул билим ал дейт да. Билим ал дейт. Исламдын негизги биринчи түшкөн аяты оку деп келет эмеспи?
билим ал дейт. Эгер билимсиз болсоң, ислам негизи билим аркылуу тарайт да. Билимдүү адамдар даават кылыш керек. Билимдүү адамдар ошо исламды таратыш керек да, мындай айтканда. Бул дегени ислам дини билимге өтө чоң маани берет деген сөз. Бирок биз мусулмандар кээде тар түшүнүп алабыз дагы. Болду, билим алсаң болбойт экен, медик болсоң болбойт экен, инженер болсоң болбойт экен деген, биз бир эле намаз окуп эле, сакал коюп эле жүрө берсек, ушул эле жакшы экен деген тар түшүнүккө келип алабыз да кээдечи. Ошондуктан ислам негизи билимди кабырдан, пайгамбар алейхисалам айтат го, бешиктен кабырга чейин билим ал деген маанидеги хадиси бар да. Демек билим алыш керек. Билимсиз бул билимсиздик бул жакшы эмес. Бир эле ислам дининин билимин эмес, светтик дагы билим алыш керек да. Светтик дагы билим алыш керек. Ошондо эки тараптуу, эки тараптуу, кош канаттуу билим алыш керек. Ошол. Билимсиздик коомго кандай зыян алып келет, дамыла дейт. Ислам эмне дейт? Албетте, билимсиздик деген коомду караңгылыкка алып барат. Диний көз караш менен караганда радикализмге алып барат, экстремизмге алып барышы мүмкүн. Билимсиздик, мындай айтканда, мындай кругозордун жоктугу, ошондойго алып барышы мүмкүн да. Ошондуктан билим өтө маанилүү. Билим өтө маанилүү, билим өтө маанилүү. Алыш керек, бериш керек, Алыш керек, бериш керек. Балдарыбызды биз окутушубуз керек. Сөзсүз түрдө окутушубуз керек. Канча азыр жаштарды көрөм, окубай эле ары басат, бери басат, достор менен болот, башка болот, ошо менен жүрүп атат да. Бирок балдарды сөзсүз түрдө жогорку окуу жайларга, кесиптик окуу жайларга, орто окуу жайларга сөзсүз түрдө окутуш керек. Билим алып, бирок аны амал кылбаган адам тууралуу эмне деп айтасыз, ажеке? Билип туруп амал кылбаган, бул билбей туруп амал кылганга караганда көбүрөөк күнөөгө батат, албетте. Себеби баягы билип туруп ошону кылбаган, бул дагы өтө чоң катачылык деп айтылат да. Ошондуктан ким аалым дегенде, ошол аз болсо дагы билгенине амал кылган адам аалым деп эсептелет да. Ошондуктан билгенге сөзсүз түрдө амал кылышыбыз керек да, амал кылыш керек. Амал кылбаганда анда ал билимден не пайда да, эмне пайда? Ата-эне суроолор өтө көп болуп атат. Ата-эне баласына кайсы билимди биринчи бериши керек, динийби же дүйнөлүкпү дейт? Албетте, баягы ата-эне биринчи жанагы жаңы төрөлгөндө адеп үйрөтүш керек. Биринчи балага адеп үйрөтүш керек. Анан Кудайды таанытыш керек. Тили чыккандан баштап, жаштайынан баштап Кудайды таанытыш керек, дин билими бериш керек да, албетте. Андан кийин мектепке барат, светтик билим алат, ал жерден алгебра үйрөнөт, кыргыз тил, орус тили үйрөнөт. Ошол сыяктуу билимдерди алып, ошол мектептен дагы жакшы окутуш керек да. Мисалы, мен балдарыма, кыздарыма кичинесинде де мектепте окуп жүргөндө, ким 5 алып келсе, ар бир 5-иңерге 10 сомдон берем дешилем да. 10 сомдон берем дешилем. Анан ошондо 5тер патрап келет эле да, көп алып келет эле. Бул шык стимул берет, Бул шык стимул берет. Кээде бала ошого акчага кызык болсо да окуйт, бирок капстан эле ал билимдүү болуп калат да, мындай айткандачы. Ошондуктан балдарды ачышыбыз керек, бир нерсеге кызыктырыш керек. Мисалы, сен мындай билимди алсаң, мен сага мындай кылып берем деп ошондой кызыктырганыбыз бул пайдалуу болот да. Буюрса мынакей Ажеке Дамладан урматтуу ата-энелер, ушундай кылсаңыздар, балдар 5терде шагыра таап келет. Азыр 10 сом 10 сом гана болса керек, мүмкүн мурда бир топ жыл мурун 20 сом кылып коесуздар, же балким ошол шартка карап көбүрөөк кылган жакшы. Сон. Азыр диплом көп, бирок чыныгы билим аз деген пикирге кошуласызбы, Дамла? Диплом туп-туура. Бул дагы нерсе. Азыр эми Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бул нерселерге кайра олуттуу карап баштады. Мамлекетибиздин мыйзамдары карап баштады. Мурда мисалы дипломдору бар, бирок ал өзү Россияда. Акчасын жөнөтүп коет, анан диплом алып койгон учурлар болгон да. Жок эмес дейм, муну бардыгыңыздар эле макул болушуңуздар керек. Ошондуктан мисалы окуганда дагы
Негизи дегеле бул окуу билим тармагы өтө маани бере турган нерсе. Бул өкмөттүк деңгээлде маани бере турган нерсе да. Себеби кайсы бир элди бузгун келсе, анын билим системасын буз дейт го. Билим системасы бузулса эле, ал жерде коррупция бар, ал жерде баягындай зачеткага акча койдурмай деген нерсе бар. Анан акчага бүткөн адам, акчага бүткөн медик, акчага бүткөн бир кесиптин ээси ошол адамды кантип дарылайт да? Кантип дарылайт? Ошондуктан бул ошол кээде диплом алып жүргөн адамдардын деле, мисалы, кругозорлор, тайкылар бар, башкалар бар. Ошондуктан билимдин акыйкат алыш керек да. Мындайча айтканда, чындап алыш керек да билимди. Мына ошон чындап окуш керек, чындап изденип, чындап эле ошо илгери Союздун кезинде окуган сыяктуу азыр дагы ошондой окуш керек буюрса. Мына ошондо жакшы болот. Албетте бул көйгөйлүү нерсе. Биздин бир тууганыбыз бар дейт, ошол өзү намаз окубайт, орозо кармабайт, бирок ислам жөнүндө талашат. Ошого кандай кеңеш бересиз? Исламды кандай талашат? Мисалы, исламды жактап талашабы же исламды туура эмес деп талашып өткөн, туура эмес. жолуга, сакалга, башкага дегендей. Ошо сыяктуу, өзү намаз окубаса, негизи азыр биздин коомду мындайча айтканда исламофоб деп коет го. Исламды жек көргөндөр дагы пайда болду десек болот да. Өзүбүздүн арабыздан эле да, өзүбүздүн арабыздан эле ошо кыргыз бир туугандарыбыздын эле арасынан ошо исламды каралап, Фейсбукка, Инстаграмга, айтор соцсеттерге жарыялап, сакалчандар тойгозду, сакалчандар андай, араб кулдар деген адамдар жок эмес да. Бул байма-бай эле айтылып келет. Бул деген нерсе адамды балким ыймандан чыгарышы мүмкүн да. Ыймандан чыгарышы мүмкүн. Бул өтө олуттуу нерсе. Ошондуктан биз мисалы намаз оку деп атпайбызбы? Мусулман пенде намаз окуш керек. Бирок намазды окубайм мен, намаз мага кереги жок деген болсо, анда дагы ал исламдын чегинен чыгып кеткен болуп эсептелет да. Намаз окуш керек эле аттең, бирок окуй албайтам, бир күнү окуй бермөм Кудайым буйрса десе, ал башка кеп да. Ага ыймансыз деп айта албайбыз. Бирок ошондой адамдар көп тилекке каршы. Эми ошолорго биз не дейбиз? Биз бир гана сабырдуулук менен, эч кандай жаман сөз жазбастан, сөгүнбөстөн, сагынбастан, биз бир гана адеп ахлак менен, сабырдуулук менен гана исламдын жакшы жактарын көрсөтө берсек, мына ошондо Кудайым буйрса, бир күн болбосо бир күн Кудай таалам жүрөгүнө ыйман салып, ал мусулманчылыкты карманып калат, Кудай кааласа. Биздин мектепте ушул жол салынгандар күндөн күнгө көбөйүп баратат. Жолуктун пайдасы, фазилети кандай, деги эле кандай салыныш керек, канча жаштан? Дейт, жолук бул мусулман аял заты үчүн парыз болуп эсептелет. Парыз болуп эсептелет. Бул албетте балагатка жеткен жаштан баштап. Балагатка чейин парыз деп эсептелбейт, бирок салынса жакшы да, үйрөнөт да. Мындайча айтканда. Эми балагат жашы канча? Балагат жашы албетте аял заты 9 жаштан деп эсептелет, эркектер 12 жаштан деп эсептелет. Бирок эми жашоо шарттарына карап, балким кээ бирки аял заты эртерээк да жетилиши мүмкүн, бир аз кечирээк да жетилиши мүмкүн да. Бирок 15 жаштан ары толук жетилди деп эсептесе болот. Ушул жаштайынан баштап жолук салынган бул өтө жакшы нерсе. Жолукту аябай тыкан кылып, анан кийин жашынакай кылып ата-энелер, апалар салып бериш керек да кыздарыначы. Мындайча айтканда, жолук бул парыз. Мусулман аял затынын бул парызы жолук салынуу иншалла. Бул өтө чоң сооп, Кудайдын алдында өтө даражасы бийик аял болуп эсептелет. Демек, жолуктан коркпой эле коюш керек да? Жок, жолуктан эч кандай коркуштун кереги жок. Булар мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет. Жок, андай эмес да. Эч убакта андай эмес. Жолук салынган аялды көргөндө рахмат деш керек да. Рахмат, ушул жолук салынып жүрөт деш керек да. Илгерки мисалы биздин апаларыбыз, Курманжандатка апаларыбыз, андан кийинки апалар, деги эле биздин чоң ата, чоң энелерибиз бардыгы убагында сакал коюшкан, жолук салынышкан, кадимкидей эле ислам менен жашаган да. Алар эч кандай бир кыргызга, улутка бир
зыян беришкен эмес да, бир гана пайда беришкен. Билим менен тарбиянын байланышы кандай? Билимдүү бирок адепсиз болуунун себеби эмнеде? Бул дагы маанилүү суроо экен, Ооба. Суроо өтө көп, дамыл азырында 20 ашык суроо күтүп турат. Эми Арабтын бир макалы бар да. Эми Арабтын макалын деле айтып берейин да. Айтыңыз. Илим бул мөмө дейт да. Илим бул мөмө. Ал эми адеп анын дарагы. Эгерде дарак болбосо, мөмө кайдан болмок эле деген Арабтын бир макалы бар да. Мындайча айтканда, эң биринчи адеп жогору турат да. Билимден адеп жогору турат. Мисалы, аябай билимдүү, балким чоң бир деңгээлге жеткен, бирок анын адеби начар, адеби төмөн. Демек анын даражасы жакшы эмес. Бирөө жакшы эле, өтө эле билимдүү эмес, бирок адеби мыкты, Кудайдын алдында ошол сүйкүмдүү. Ошонун орду жогору турат да. Ошондуктан адепке өзгөчө маани бериш керек. Балага баа үчүн окууну эмес, билим үчүн окууну кантип үйрөтөбүз? Баа үчүн окууну эмес, мисалы 5 ал дегенде мындай билим үчүн окууну кантип үйрөтөбүз дейт. Албетте баягы тарбия кылыш керек да, тарбия кылыш керек. Мисалы Кыргызстандын келечеги билимдүү жаштарда деп атабыз. Баа деген эми ошол, мисалы баа деген нерсе, мисалы коюлуп атпайбы, азыр зачеткаларда коюлуп атат, башка да коюлуп атат, мектепте дневниктерге коёт, Бул эми бул кызыктыруу, ошо билимге болгон кызыктыруу деп эле билем да. Баалоо. Ошондуктан эми бааны жогорку баа алгандар, мисалы 5 менен окугандар, албетте ал билимге деле кызыгат деген сөз да. Билимге деле кызыгат деген сөз да. Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Марва ТВны жана Насихат радиосун көрүп атасыздар. Орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан 2026. Кудай таала эмне тилек кылсак, дуалар баарын кабыл кылсын. Макей Кыргызстаныбызда каар жаап, жамгыр жаап, ошол буюрса келечекте мөмө ошол дыйканчылык жакшы болот деген үмүттөбүз. Анан устаз, ушул исламда көчөт отурузу боюнча эмне дейт? Анан ушул биз дагы 2-3 жылдан бери ушул балдар үйүнө, карлар үйүнө, ошол бош жерлерибиз көп экен да, ошол жерлерге көчөт отургузуп атабыз. Жакшыдан жашыл бак калат, жамандан так калат деп. Анан бир адамдан бир көчөт, жашыл мурас, жашыл Кыргызстан, экология оңолсун деп. Анан деги эле ислам көчөт отургузуу жөнүндө эмне дейт? Эгерде ушул көчөт отурзам дегендер болсо, байланышсаңыздар да болот. Буюрса орозодон кийин көчөт отурзабыз, Кудай буюрса. Өтө сонун суроо. Көчөт отургузуу бул исламда сооптуу амал. Пайгамбар алейхиссалам айткан хадисте ушунчалык маанилүү экендигинен кабар берет. Пайгамбарыбыз айтып атат да, хадистин мааниси ушундай: эгерде сен эртең кыямат болорун билсең дагы, колуңда көчөт турган болсо, аны отургуз дейт. Мындайча айтканда, көчөт отургузуу өтө сооптуу амал экендигине ишара берип атат да. Демек эртең кыямат, бул бүгүн көчөт отургузсаң эртең бузулуп калат. Бирок ошого карабастан отургуз деп атат да. Ошондуктан бул ошо садака жарияга кирет. Мындайча айтканда, бирөө бир көчөт отургузуп койсо, ал жашыл кислородко, абага пайда болот. Көмүр кышкыл газдарын соруп алып, кышкылтек чыгарган жаратылыш да. Ошондуктан биз көчөт отургузууга өзгөчө маани беришибиз керек. Мисалы кээде умрага баргандар, Мекке, Мединага баргандар ошол жактан курма эгип атпайбы? Ал жакта эгиште эле жакшыдыр, бирок биздин өзүбүздүн кенен жерлерибиз бар да. Кыргызстанга элексек деле ошонун сообу жете берет да. Мисалы, биз өтүп кеткен атабыздын атынан деп туруп, бир эле биздин коробузга эмес, башка бир жерлерге эле, коомдук жайларга деле жакшынакай бир көчөттөрдөн сатып келип бир отургузуп койсок, ошону карап, сугарып өстүргөн болсок, ошонун сообу өткөн аталарыбызга жете берет да. Бул өтө чоң сооптуу амал буюрса.
Соң урматтуу көрүүчүлөр, ушул биз 3 жылдан бери ушул Кара Балтада индон бар экен. Ошол жерде 70 гектар жер бар экен. Ошол жерге көчөт отургузуп, депутаттар менен, ишкерлер менен, молдолор менен, алдындар менен ушул иштерди жасап атабыз. Эгерде суроолор болсо 705 12 14 45 номерлерине байланыссаңыздар, Кудай буйрса, ошол жерге барып чогуу көчөт отургузуп келебиз. Билим алуу менен моралдык тарбияны айкалаштыруу көйгөй кайсынысы артык? Билим алуу менен моралдык тарбия айкалыштыруу керек, экөөнү теңчи. Мисалы кээ бир жерлерде бир гана билим берет, бирок моралдык тарбия деген эми иман, руханий тарбия да турабы. Ошол адамдар жаштар билим алгандан кийин анын руханий дүйнөсүн дагы байытыш керек да. Руханий дүйнөсүн азыр эми бизде Кыргызстанда ушундай бир система пайда болду го, жанагындай билим берүүдө иман сабактары кирип адамдарга, ошо жаштарга бир аз болсо дагы пайда болуп атат деп ойлойм да. Моралдык тарбия болбосо дагы болбойт. Мисалы мурда ошол үй бүлөлүк тарбия деген дагы бир сабактар болчу беле, ошондой болчу эле да, Союздун убагында. Ошондуктан бул моралдык тарбия дагы маанилүү. Келечекте мисалы эне болосуң, келечекте ата болосуң, ата энени сыйлоо, улууларга урмат, кичүүгө ызат кылуу деген ушундай бир моралдык иман тарбияларын берүү дагы бул өтө маанилүү нерсе. Муну албетте баягы мечиттер жүргүзөт. Кээ бир окуужаларда, лекцияларда ушундай бир устаздардан чакырып, ошондой бир суроо жоопторду кылып, ошондой бир иш-чараларды өткөрсө, балага сөзсүз түрдө пайда болот. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, бир 3 суроо менен жыйынтыктайлы. Эфирибизде соңуна келип калды. Кээде ушул ислам менен эркиндик кагылышат. Муну жаштарга кантип түшүндүрүү керек? Ислам менен эркиндик кагылышат. Эркиндик дегенде адеп, ислам, эркиндик, кээде мындай баягы бир достору ислам менен жүрөт, бир достору болсо мындай ээн жүрөт да. Анан ошол ортолорунда талаш тартыш болуп. Ислам менен эркиндик дегенде мисалы мусулман адам менен намазга көңүл бурбаган адамдын ортосундагы немелер да. Ошондой деги, эгерде ошондой түшүнгөн болсок, анда албетте бул неме болот. Минус плюс деген сыяктуу эле да. Минус менен плюс бир болбойт да. Ошондуктан баягы айтат го, кыргызда сыныктан башканын баары жугуштуу дейт да. Сыныктан башканын баары жугат. Ошондуктан баягы мусулманчылыкты кармаган адам мындай өтө эле баягындай чаржайыт, Кудайга ишенбеген, күнөө иштер менен алек болгон адамдардан оолак болгон жакшы да. Оолак болгон жакшы. Ошол өзүнө ылайык болгон чөйрөнү тандаган жакшы да, буюрса. Ислам ушул арак, тамеки, насыбай жөнүндө эмне дейт? Устаз айтып берсеңиз. Негизи эле деги эле ислам адамга эмне пайда, бардыгын ошону аткаргыла деп буйрат. Ислам дини адамга эмне зыян, ошонун бардыгынан тыят. Ошонун ичинде арак да бар, тамеки да бар, насыбай да бар. Ошондуктан адамдын ден соолугуна эмне пайда, Кудай Таалам бизге караганда эң жакшы билет. Эмне зыян экенин дагы Аллах Таалам эң жакшы билет. Ошондуктан Аллах Таалам аракты бекеринен тыйган эмес. Арактын артында өтө көп чоң проблемалар жатат. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ал-хамру уммул хабаис". Уммул хабаис дегени арак бол бардык күнөөлөрдүн энеси, апасы дейт да. Арак ичтиңби, сенден күнөө төрөлөт да. Ошондуктан арак ичүү арам. Арак ичкен жерге дагы отурбаш керек. Аракты жасабаш керек, аракты сатпаш керек, аракты ташыбаш керек. Ошолордун бардыгы тең күнөөкөр болот да. Ошондуктан азыр Кудайга шүгүр, арак ичкендер дээрлик азайып калды. Мурда аябай көп болчу, азыр болсо азайып калды. Арак саткан дүкөндөр да азайды. Кээ бир жерлерде гана бар, бирок башка конуштардан келип болсо дагы ошол арак саткан дүкөнгө келип, кошуналары арызданып, ушундай ызы чуу болуп аткан жерлер дагы бар да. Ошондуктан арак жакшылыкка алып барбайт. Тамеки дагы ошондой. Арам болбосо дагы арамга жакыныраак макрух деп айтылат. Макрух тахрими. Насыбай деле ошондой да. Ошого кеткен акчаны башка сооптуу амалга жумшасак өтө жакшы болот.
Устаз, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Көп суроолор калып кетти. Сиздерден кечирим сурайбыз, Кудай буйрса балким дагы эфир кылабыз. Устаз, анда бүгүнкү ошол теманы жыйынтыктап көрүүчүлөргө, мусулмандарга сиздин каалоо тилегиңиз, бир дуаңыз болсун. Урматтуу бир туугандар, бизди угуп аткан, көрүп аткан бир туугандар, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Орозо учурунда ооз ачар убакка өзгөчө маани бергиле. Ооз ачар убактагы бата, дуа, тилектер сөзсүз түрдө кабыл болот. Андан кийин орозо учурунда пайдасыз нерселер менен алек болбой, колубуздан келишинче китеп окуйлу, Куран окуйлу, зикир кылалы, кайрымдуулук кылалы. Андан кийин жанагы айткандай, ошо мусулманчылыгыбызды бекем кармайлы. Бир эле Рамазан айында эле таксыр болуп, мечитке келип, орозо кармап жакшы адам болуп, баягы кыргызда айтат го, кашыктап тапкан жакшылыкты чөмүчтөп чачып албайлы да. Мисалы Рамазанда көптөгөн соопторго ээ болобуз да, орозо кармайбыз, бирөөнүн оозун ачып сооп алабыз, таравихке барабыз, Куран окуйбуз, бул эбегейси чоң сооп. Ошону орозо бүткөндөн кийин чачып албай, ошону сактайлы. Сахабалар 6 ай орозо Рамазан айын күтүшчү эле, 6 ай Рамазан айын узатышчу эле дейт да. Мындайча айтканда, ошол жыл бою Рамазандын деми менен жүрүшчү эле дейт. Ошондуктан Рамазан айына Кудай Таалам кут кылсын, эмдиги Рамазан айларга аманчылыкта жеткирсин. Кудай Таалам ар бириңиздердин үйүңүздөргө аманчылык, ынтымак, ден соолук, бакубат жашоо берсин. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, угармандар, мынакей бүгүнкү эфирибиз ислам деген эмне деген теманы тегерен сөз кылдык. Өтө көп суроолор келди. Алла разы болсун. Кудай буйрса, ислам менен жашасак, ислам өкүмдөрү менен, шарият менен жашасак, эки дүйнө даражабыз бийик болот. Кудай Таала ошол амал кылуучулардан кылсын, ушул уккандарыбызды бөлүшкөндөрдөн кылсын. Кудайым эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Мөөдө кырсыктан, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, кырсыктардан сактасын деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эң негизгиси оолу салттуу ислам динибиз менен жашасак, Кудай буйрса, даражалар бийик болот. Кудай Таала эки дүйнөнө бактысын берсин деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча саламаттаңыздар.